Улуттук гвардиянын офицерлери 7 жоокерди сабаган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева билдиргенин Азаттык жазып чыкты. Анын билдирүүсүнө караганда окуя ушул жылдын июль айында болгон. Чатакка Улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин 2 офицери жана келишимдик негизде иштеген 2 кызматкер аралашкан. Ичкиликтөө учурунда 7 жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. Жарашева окуяда жоокерлердин саламаттыгына анча көп доо кетпегенин кошумчалады. Топтолгон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Учурда иликтөө уланып жатканы кабарланды. 17 августка карата бир сутка ичинде 135 адамдан коронавирустук инфекция аныкталды. Ошондой эле акыркы суткада 261 адам илдеттен сакайып чыккан. Ал эми акыркы суткада 1 адам каза болду. Вирустун айынан көз жумгандардын жалпы саны муну менен 1496-га жетти. Бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча аталган илдет менен катталгандардын жалпы саны 41991ге жетти. Анын 34567си сакайып чыкты. Ал арада бир сутка ичинде өлкө аймагында 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктура алганды аныкталды. Бишкек шаарында 1, Чүй облусу 1, Жалал Абад облусу 1 жана Баткен менен Ош облусунда 1ден учур. Ал эми бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантининен 9 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3035 учур катталды. Алардын ичинен 2342 мед кызматкер айыкты. 16 август күнү саат 3:58-де өлкө аймагында күчү 5 баллга жеткен жер титрөө болду. Бул тууралуу сейсмология институту маалымдады. Жер титрөөнүн очогу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында Ош шаарынан түштүк-чыгышты көздөй 140 км алыстыкта болгон. Жер титрөө Нура, Икизяк, Эркеч там айылдарында 4 баллга, Карагиндик, Кексу, Бордөө айылдарында 3 баллга, Актала, Сарыташ, Чийтала, Көлдүк, Кичи Каракол айылдарында 2,5 баллга чейин сезилди. Ысык көлдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык милицияга Чолпон Ата шаарында Нуки аттуу адам өз үйүндө мыйзамсыз Баңгизат сактары тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт Ысык көл районунун милициясынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен катталып сотко чейинки териштирүү башталган. Анын натыйжасында Баңгизатты мыйзамсыз сактаган адамдын тек жайы такталып, ал Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Чолпон Ата шаарынын 23 жаштагы тургун экени аныкталды. Шектүү адамдын үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлгөндө 295 граммдык жапайы кендирдин жыты бар күрөң жашыл түстөгү зат табылып алынган. Соттук химиялык экспертизанын жыйынтыгы ал марихуана экенин көрсөткөн. Сот кармалган адамдын бөгөт чарасын аныктаганча ал Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында камакта болот.